Geçe günü aldın ala bizdin делегация менен Согдин делегациясынын баардыгы сүйлөшүлгөн. Бирок кийин саат 5-терде баардык маселенин баары чечилип калганда жөн эле провокация болуп кетти. Анткени алардын чиновниктери өзүнүн башчысынын дагы сөзүн укпай коюшту да, ошодон мындай жагдай чыгып кетти. Бирок себептерин биз билбей атабыз да. Ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ситуациянын баардыгы азыр көзөмөлдө. Бирок чек арадагы ушундай ызычуунун алдын ала ушундай бир провокация болорун биздер сезип турдук да. Анткени жана Лейлектеги эки баланы урдап кеткен, анан министерствонун ноталары, анан фейковый нота бергенин, ушунун баардыгы биз айтат элек да, бул мындай бир цеп ситуация депчи. Бул бүгүнкү күндө ушу ситуацияны ушундай ситуация жеткире турган дагы бир күчтөр бар да. Ошого бирок биз ойлойбуз азыр эки элдин ортосунда кагылышууга жана массовый эмелерге биз жеткирбейбиз да.